Саламатсыңарбы балдар? Шартка байланыштуу аралыктан окуу мезгилинде үйдө болуп төмөнкүлөргө көңүл бургула. Тема: коронавирус жугуштуу оору. Коронавирус деген эмне? Коронавирус бул латын тилинен которгондо таажы сымал вирустар дегенди түшүндүрөт. Вирустун түзүлүшү таажыга окшош. Бул оорунун белгилери кадимки сасык тумоонукудай эле кимдир бирөөнүн дене табы жогоруласа, кайсы бирине дем жетпегендей болуп, жөтөлүп, тамак оору сыяктуу болуп сезилет. Негизги белгилери: дене табы көтөрүлөт, булчуңдар ооруйт, баш ооруйт, жөтөл пайда болот, дем алганда кыйналуу менен дем кыстыгат, адам өзүн алсыз сезет. Коронавирустан кантип коргонууга болот? Эл көп чогулган жактарга барбагыла. Кимдир бирөө чүчкүрүп же жөтөлүп жатса, аралыкты сактап, жакын жолобогула. Көз, мурун, оозуңарды кармалай бербегиле. Кол аркылуу көптөгөн вирустар жугарын эсиңерден чыгарбагыла. Оорулардын белгилери: дене табынын жогорулашы, жөтөлүү, дем алуунун начарлашы байкалса, башкаларга жуктурбаш үчүн бир жолу колдонулуучу бет каптарды тагынуу зарыл. Бет кап нымдашары менен дароо алмаштырганга, ошондой эле бир жолу колдонулга турган бет капты кайрадан тагынбаганга көнүккүлө. Бет кап коронавирустан сактабайт. Аны тескерисинче вирусту жайылтпоо үчүн кийиш керек. Бирок ар бир 2 саат сайын жаңысына алмаштырып туруу зарыл. Бөлмөнү таза аба менен тез-тезден желдетип жана жууп тазалап туруу керек. Вирус оорусуна кабылган адамдар менен кучакташпоо, өбүшпөө, кол алышпоо керек. Жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозуңарды, мурдуңарды кагаз майлык же чыканагыңар менен тоскула. Ошондой эле кир колуңар менен бети башыңарды кармалабагыла. Колду самындап жууп туруу керек. Спирт камтылган антисептикалык каражаттарды колдонуу зарыл. Азыр сиздерге мен колду кантип таза жууш керектигин айтып берем. Адегенде колду нымдап алабыз. Андан соң сууну ашкере коротпоо үчүн кранды сөзсүз токтотуп коебуз. Эми колду самындап алып, ал тууралуу ырды ырдайбыз. Алаканды самында, ичинда, сыртында, манжаларды дыкачу, калтырбай биринда, бармактарды самында, айланта, айланта, тырмактарды унутпа, болсун таптаза. Андан соң колду таза чайкайбыз. Суу колго микробтор тез жабышат. Ошондуктан колду сүлгү менен куп-кургак кылып арчыйбыз. Сууну өчүрөбүз. Мына эми биздин колдор таптаза. Ден соолукта болгула.